Растлан мындай суроо да. 2016 жыл ойноп баштагансың а, ошол убакта уже көчмөндөр оюндары болуп, мактап жүргөн мынакей Рустам Туналиев, андан кийин Сейитбек, Нуржан уже. Мен булар жылдыздар окуп калгам да. Туурабы? Азыр сен мындай булардан жашырааксың да, анан кийин биринчи көчмөндөр оюндары сен үчүн кандай болот? Булар менен чогуу ойнош кандай экен негизи? Бул байкелер менен чогуу ойнош аябай эле жакшы экен, сыймык биз үчүн эми. Бул байкелердин орду аябай өйдөдө турат. Көк бөрүнү ушул деңгээлге алып келген ушул байкелер. Ошолордун арасына кошулуп ойногонум аябай сыймыктанып атам. Тактикаларын үйрөтүп атат, жүрүм турумду, атты кандай башкарыш керек, бүт жагынан акыл насаат айтып атышат. Ушул байкелерге чоң рахмат. Ошол кайсыл буга чейинкилерденчи кайсыл убакчын ошол оюнун көрүп мындай. Эми баарында эле жакшы ойногондор толтура да биздечи арасынан кимди көрүп жактырчу эми? Бул жерде баардык байкелер мыкты, көк бөрчүлөрдү салыштырыш кыйын чынында. Ар кимдин өзүнчө ыкмалары болот. Мисалы, один-одинге да ойноп калам.